Саламатсыздарбы? Мектептерге келген жаңы компьютерлердеги офистик программаларды кантип активация кылабыз? Алгач компьютерди интернетке туташтырып алабыз. Андан кийин офистик программалардын бирөөсүнө киребиз. Word'го кирсек табыла берет, PowerPoint'ке кирсек же Excel'ге кирсек табыла берет. Азыр Word'го кирели. Word'ду ачабыз. Word'ду ишке киргизебиз. Жүктөлгөнчө бир аз күтөбүз. Word'ду ишке киргизгенден кийин бул жерден новый документ дегенди тандайбыз. Новый документти тандаганда загрузка боло баштайт. Бир аз күтүп турабыз загрузка болгонго чейин. Подготовка боло баштады. Загрузка болгондон кийин бул жерден подтвердить баскычын басабыз. Подтвердить баскычын басканда подготовка боло баштайт. Подготовка болуп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Андан кийин бул жерден ушундай болуп чыгат. Начало работы баскычын басып коебуз. Начало работы баскычын басып, дагы бир аз күтүп турабыз. Күтүп турсак, принять деген баскыч чыгат. Принять деген баскычты басабыз. Андан кийин ушундай терезе чыгат. Бул жерден далее баскычын басабыз. Андан кийин бул жерден хотите отправить необязательные данные об офис в Microsoft деген билдирүү чыгат. Бул жерден нет, не отправлять тандайбыз. Андан кийин принять баскычын басабыз. Акырында готово баскычын басып коебуз. Мына офистик программа активация болду. Ушундай кылып офистик программаларды активация кылып иштетсеңиздер болот.